Саламатсыңар балдар. Силер менен 7-класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүнкү сабакта алгач өтүлгөн материалдарды кайталоо менен баштайлы. Анда эмесе келгиле. Өткөн сабакта биз силер менен функция деген түшүнүктү өткөн болчубуз. Функция деген бул эмне болду экен? Ооба, функция деген бул эки өзгөрмөнүн арасындагы негизги түшүнүк катары көз карандылык. Мына мен ушул 3 сөз менен бергенге аракет кылгам. Функция деген бул эки өзгөрмөнүн арасындагы көз карандылык. Эки өзгөрмөнүн арасындагы көз карандылык дегенде бул өзгөрмөлөрдүн эки түрү каралган. Көз каранды эмес өзгөрмөлөр жана көз каранды өзгөрмөлөр. Көз каранды эмес өзгөрмөлөрдүн кабыл алууга мүмкүн болгон маанилеринин бардыгы функциянын аныкталуу областын түзгөн. Ал эми көз каранды өзгөрмөнүн маанилеринин бардыгы функциянын маанилеринин областын түзгөн. Эми балдар ушул жерде силер көрүп тургандай функция деген эки өзгөрмөнүн арасында көз карандылык деп бергенден кийин бул функциянын аныктамасына токтоло кетелик. Эгерде x-тын же көз каранды эмес өзгөрмөнүн ар бир маанисине көз каранды өзгөрмөнүн бирден гана мааниси туура келгендей болгон көз карандылык деп түшүнгүлө. Кайталайм. Бул функция болуш үчүн эки көптүктүн элементтеринин көз карандылыгы тууралуу сөз болуп жатат. Ошондуктан бир көптүктүн ар бир элементине экинчи көптүктүн бирден гана элементи туура келгендей болгон көз карандылык бул функция деп аталат. Функция болгон учурда бизде мектеп курсунда эки гана чоңдуктун арасындагы көз карандылыкты карайбыз, а жашоодо бир нече чоңдуктардын арасындагы көз карандылыктар да кездешет. Андан кийин балдар, мынакей мен силерге бир функцияны берип жатам. Карагылачы. Бул функция формула түрүндө берилип турат. Y барабар 3x минус 1 бөлүнгөн 2. Бул функция экендигин көрүп турасыңар. Мынакей дагы бир функцияны көрсөтүп жатам. Мен силерге бир нече функциялардын көрсөтөйүн. Көрүп жатасыңарбы? Мына бардыгында тең мен кызыл түс менен көз каранды эмес өзгөрмөнү белгилеп койдум. Көк түс менен көз каранды өзгөрмөнү белгиледим. Силер функцияга мисалдарды көрүп жатасыңар. Демек ушул функциялар азыркы учурда бардыгы 6 тең функцияны мисалы катары карай турган болсок, бул функциялар формула түрүндө берилген. Кайталайм. Экранда силер көрүп турган функциялардын мисалдарын карап туруп, бул функциялар формула түрүндө берилген учуру экендигин белгиле. Урматтуу окуучулар, функциялар негизи мектеп курсунда бир нече жолдор менен берилет. Азыр мен силерге көрсөткөн функциянын мисалдары формула түрүндө берилиптир. Андан башка дагы функциялар берилиш жолдору ар түрдүү. Ал график түрүндө берилиши мүмкүн, таблица түрүндө берилиши мүмкүн, же баяндоо иретинде дагы берилиши мүмкүн. Анда эмесе мен азыр силерге өткөн сабакты кайталап, алгач функция дегендин эрежесин кайталаттым. Канча түрлүү өзгөрмө катышаарын билдиңер, эки түрлүү области бар болоорун билдиңер, жана азыр функциянын формула түрүндө берилгенине мисал карадыңар. Анда эмесе келгиле дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алалык. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы формула боюнча функциянын маанилерин эсептөө. Функциянын графиги. Теманы дагы бир жолу кайталап коеюн. Формула боюнча функциянын маанилерин эсептөө, функциянын графиги. Мына мен бүгүнкү сабакта силерге ушул формула менен берилген функциянын маанилерин эсептөөнү үйрөтөм, жана функциянын графигин түзгөнгө мисал карайлык. Мынакей балдар, азыр мен силерге бир функцияны көрсөтүп жатам. Функция формула түрүндө берилиптир. Ушул формула түрүндө берилгенди кээ бир учурда аналитикалык түрдө берилди деп да айтабыз. Формула менен аргументтин каалаган мааниси үчүн эсептөө жолу менен функциянын тиешелүү маанисин табууга мүмкүндүк берет. Анда силер окугандай азыр бул функциянын мынакей формула менен берилгендигин карап туруп, x-тын кайсы маанилерди алаарын көрсөтөйүн. Ушундай шарт силердин окуу китебиңерде көрсөтүлөт балдар. X азыр минус 2ден чоң же барабар, 2ден кичине же барабар маанилерди алат экен. Андай болсо, берилген формуланын жардамы менен x-тын тиешелүү маанилеринде функциянын маанилерин эсептейличи. Мынакей x-ка минус 2-ни, минус 1-ди, 0-дү, 1-ди, 2-ни берип көрөйүн. Анда x-ка минус 2-ни берсем, x-тин ордуна минус 2-ни койгулачы. X-тин ордуна минус 2-ни койсом, мынакей. Анда бизде пайда болот экен минус 3,5 жазып коеюн. Формула боюнча функциянын маанилерин эсептеп жатам.
Эми x'ка -1'ди берейин. X'тин ордуна -1'ди жазайын. Эсептей турган болсом, -2 чыкты. Эми x'тин ордуна 0'ду коёюн. Y -0,5 болду. Андан кийин x'тин ордуна 1'ди коёюн. Y'ди эсептей турган болсом, 1 болду. Мынакей ордуна коёюн. Көрдүңөрбү? Андан кийин x'тин ордуна 2'ни коёюн. Y'ди тапсам, 2,5 болду. Урматтуу окуучулар, ушул экрандагы силер көрүп турган y барабар 3x - 1 бөлүнгөн 2 деген функция бул формула түрүндө берилген. Формула менен берилген функцияда x'тин аныкталуу областы деп, же болбосо биз кайсындан кайсыга чейин алаарын көрсөтүш үчүн атайын шарт кабыл алып турбуз. Башкача айтканда x - 2ден чоң же барабар, 2ден кичине же барабар болгон учурду карашыбыз керек. Ошол учурдагы формула менен берилген функциянын маанилерин эсептедик. Канча маанисин эсептедик? Карагылачы. Мынакей силер көрүп тургандай 5 маанисин эсептедик. Көрдүңөрбү? Ушул сыяктуу эгерде аргументтин тиешелүү маанилери берилсе, ага туура келген функциянын маанилерин эсептөөгө мүмкүндүк берет. Эми балдар, бул функциянын аныкталуу областы азыркы учурдагы конкреттүү мисалда. Эми мен силерге суроо берейин. Кана суроого көңүл бургулачы. Силерге y барабар 3x + 4 формуласы менен берилген функция берилсин. Аргументтин 2ге барабар болгон маанисине туура келген функциянын маанисин тапкыла деген суроо турат. Тапшырманын шартын жакшылап карагылачы. Y барабар 3x + 4 формуласы менен берилиптир. Аргументтин 2ге барабар маанисине. Урматтуу окуучулар, аргумент деп биз кандай өзгөрмөнү айттык элесиңерде барбы? Бизде функция болуш үчүн 2 өзгөрмө катышат. Аргумент ал көз каранды эмес өзгөрмө. Бирөө көз каранды өзгөрмө болчу. Демек аргумент десе силер көз каранды эмес өзгөрмө деп түшүнгүлө болуптурбу? Кананда жообун таап көргүлөчү. Силер кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, жообун дептериңерге жазып алгыла, мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Чыгаруу деп жазмакмын. Алгач функциянын өзүн жазып алмакмын. Эми аргументтин 2ге барабар мааниси дейт. Аргумент деген бизде азыр x. Көрүп жатасыңарбы? Демек мен x'тин ордуна 2'ни коюшум керек. Анда менде y барабар 3 көбөйтүү 2 + 4. Мынакей мен x'тин ордуна 2'ни койдум. Анда бул барабар болот 10го. Анда биз издеп жаткан берилген функциянын аргументинин 2ге барабар болгон маанисине функциянын туура келген мааниси 10го барабар экен. Экинчи жооп туура жооп экен. Эгерде кимиңер экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Көрдүңөрбү балдар? Функция формула менен берилиптир. Биз анын тиешелүү маанилерин эсептедик. Эми эгерде функция формула менен берилсе жана функциянын аныкталуу областы көрсөтүлбөсө эмне кылабыз? Анда аныкталуу областы ушул формула мааниге ээ болгон көз каранды эмес өзгөрмөнүн бардык маанилеринен турат деп эсептешибиз керек. Мынакей, бизге функция берилди. Функция формула менен берилди. Бирок жана жогорудагы мисалдай аныкталуу областын көрсөтпөптүр. Анда бул учурда ойлонушуңар керек. X кандай маанилерди ала алат деп ойлойсуңар. Ооба балдар, X бул жерде аныкталуу областы бардык сандардан түзөт. Анткени X'тин ордуна каалаган санды койсоңор, Y-дин маанисин табууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Берилген биринчи функция. Аныкталуу областын таба турган болсок, биринчи функциянын аныкталуу областы бардык сандардан турат деп жазып койсоңор болот. Эми экинчи бир мисалды карайын. Ойлонуп көргүлөчү. Бул функцияда формула менен берилиптир. Бул функциянын аныкталуу областын табыш үчүн эмне кылышыбыз керек болду экен? Билесиңер балдар, аныкталуу область деген эмне өзү? Аныкталуу область деген көз каранды эмес өзгөрмө, кабыл алууга мүмкүн болгон маанилердин бардыгынан турган көптүк. Кайталайм. Көз каранды эмес өзгөрмө, кабыл алууга мүмкүн болгон сандардан түзүлгөн көптүк функциянын аныкталуу областын түзөт. Анда келгиле функцияга карагылачы. Мынакей силердин функцияңарда 2 бөлүнгөн 3 + x деп турат. 2-ни санды бөлчөктүн бөлүмү мен 0га барабар эмес деп жазып койдум. Эмне үчүн? Анткени бөлчөк мааниге ээ болуш үчүн анын бөлүмү 0га барабар болбош керек балдар. Эгерде 3 + x'тин ордуна 0 болуп калса, санды 0га бөлүүгө болбойт да. Ошондуктан бул функциянын аныкталуу областы
-3-төн башка бардык сандардан турат. Мына мен текшерип коеюнчу, могу жерге карагылачы. Эгерде -3-тү коюп койсом, анда 3 плюс -3 болсо 0 болот. 2-ни 0-гө бөлө аласыңарбы? 2-ни 0-гө бөлө албайсыңар. Санды 0-гө бөлүүгө болбойт. Ошондуктан бул функциянын бөлүмүндө турган туюнтма 0-гө барабар эмес болуш керек деп x -3-кө барабар эмес болот. Аныкталуу областы -3 санынан башка бардык сандардан турат деп жаза аласыңар. Санды 0-гө бөлүүгө болбойт. Эми балдар, силерге суроо берейин, кайрадан карагылачы. Төмөнкү функциянын аныкталуу областын тапкыла. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. Бул функциянын аныкталуу областы эмнеден көз каранды? Ал x канчага барабар болбош керек? Ойлонгулачы. Мына мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. 0 жана 7ден башка бардык сандар, 7ден башка бардык сандар, 0дөн башка бардык сандар боло алат. Демек, берилген функциянын аныкталуу областынын мен көрсөтө баштайын. Жогорудагы мисалда айтылгандай эле, бөлчөктүн бөлүмү 0-гө барабар болбош керек эле. Анда бөлчөктүн бөлүмүн өзүнчө жазып алабыз. X - 7 барабар эмес 0 деп жазып алалык. Мындан x 7-ге барабар эмес деген келип чыгат. Балдар, берилген функциянын аныкталуу областы. Демек, 7ден башка бардык сандар боло алат экен. 7-ни коюп көргүлөчү гана ооз эле. 7ден 7-ни алсаңар 0 болот, а 1-ди 0-гө бөлүүгө болбойт. Ошондуктан берилген функциянын аныкталуу областы 7ден башка бардык сандар деген жооп туура. Экинчи жооп туура жооп болчу. Эми балдар, мынакей дагы ошол эле сыяктуу функцияны көрүп турасыңар. Мен ушул функциянын формула менен берилген функциянын маанилерин таап көрөйүн. X -2 болгондо x'тин ордуна -2-ни коеюн, y 6 чыкты. Андан кийин -1-ди коюп көрөйүн. Y барабар 3 чыкты. X'тин ордуна 0-ду коюп көрөйүн. Демек анда y барабар 2 чыкты. X'тин ордуна 1-ди коюп көрөлү. Y 1,5 чыгат экен. Карагылачы балдар. Бөлчөктүн бөлүмү 4 чыгат. 6-ны 4-кө бөлсөңөр 1,5 чыкты. X барабар 3-тү койгон учурда 3-кө 3-тү кошосуңар 6 болот. 6-ны 6-га бөлсөңөр Y барабар 1 чыкканын көрүп турасыңар. Балдар, экранда силер көрүп турган функциянын тиешелүү маанилеринде, аргументтин тиешелүү маанилерине функциянын маанилерин таптыңар. Бул жерде x'тин мааниси -2ден чоң же барабар, 3төн кичине же барабар деп берилген. Ошондуктан мен x'ка -2, -1, 0, 1, 3 деген маанилерди бердип, ага туура келген y-тин маанилерин таптым. Биз бүгүнкү сабакта өтүп жаткан, эгерде функция формула менен берилсе, анда анын аргументтин тиешелүү маанилерине туура келген функциянын маанилерин эсептедик. Эми балдар, билесиңерби? Ушул x менен y-тин табылган маанилерин мен Декарттык координаталар системасында белгилеп көрөйүнчү. Ал үчүн түгөй санды карап көрөсүңөр. X -2 болгондо y 6 болсо, ушул чекитти белгилейличи. Мына x -2 болгондо y 6 белгиледим. Экинчи маанини белгилейин. X -1 болгондо y 3-кө барабар дейт. X -1 болгондо y 3-кө барабар. Мына экинчи маанисин белгиледим. Үчүнчүсү x 0-гө барабар болгондо y 2-ге барабар балдар. Мына үчүнчү маанини белгиледим. Төртүнчүсү x 1-ге барабар болгондо y 1,5-ке барабар. Мынакей. Кийинкиси x 3 болгондо y 1-ге барабар. Көрдүңөрбү балдар? Мына мен x-тин бир нече маанисин алып, ага туура келген y-тин тиешелүү маанилерин таптым дагы, анан түгөй сандарды Декарттык координаталар системасында белгиледим. Эми ушул чекиттерди ийри сызык менен туташтырып коеюн. Мынакей балдар, берилген функциянын берилген аныкталуу областындагы графигин алдым. Мына биздин бүгүнкү өтүп аткан темабыз ушул болчу. Мен функциянын графигин түздүм. Силер көрүп турган ийри сызык берилген функциянын берилген аныкталуу областындагы графиги болуп эсептелет. Анда силер көрүп турган x-тин маанилери, x деген эмне эле бул? Ооба, x деген бизде аргумент. Аргументтин маанилерин көрүп турасыңар. А y болсо, ага туура келген функциянын маанилери. Аргументтин маанилерин көрүп турасыңар, ал аргументтин маанилерине туура келген функциянын маанилерин көрүп турасыңар. Анда мен функциянын графигинин аныктамасын айтайын. Абсциссасы аргументтин маанилерине, ординатасы функциянын маанилерине туура келген
тегиздиктеги чекиттердин көптүгү берилген функциянын графиги деп аталат. Кайталайм. Бул жерде абсциссага аргументтин маанилери туура келди, ординатага функциянын маанилери туура келгендеги тегиздиктеги чекиттердин көптүгү функциянын графигин түзөт. Көрүп жатасыңар, мына силер тапкан азыркы 5 чекитти туташтырсак, мына функциянын графиги пайда болду. Эми балдар, график деген сөз ушул жерде силерге белгилүү болгондой экранды карагылачы. Жүрөктү көрүп турасыңар. Жанында ийри сызыктар турат. Демек, бул жерде жүрөктүн иштешинин графигин көрүп турасыңар. Мен ушул жерде бир кызыктуу факт айтайынчы силерге. Ар бир күнү балдар биздин жүрөгүбүз оор жүк ташуучу машина жанында өтүп баратат, көрүп атасыңарбы? 32 километрден ашыгыраак аралыкка чейин жылдырууга жеткидей энергияны иштеп чыгат экен. Байкадыңарбы? Ар бир күнү биздин жүрөгүбүз ушул жерде жүрөктүн иштешинин графиги көрүнүп турат. Демек, жүрөк канчалык бизге керектүү экендигин карагылачы. 32 километрден ашыгыраак аралыкка чейин жылдырууга жеткидей энергияны иштеп чыгат экен. Муну менен мен эмнени айткым келет балдар? Ооба, демек биз жашоодо көп түрдүү иштерди аткарганда ар бир организмибиз белгилүү бир кызматты аткарат. Азыр жүрөктүн иштешинин канчалык зарыл экендигин көрдүңөр, канчалык көп энергия иштеп чыгыш керек экен. Ал үчүн жүрөктү сакташ үчүн туура тамактанып, жана туура өзүңөрдү алып жүргөнгө аракет кылышыңар керек экен. А мен муну эмнеге айттым? Жөн эле айткан жерим жок. Мен жүрөктү, анын иштешине канча энергия бөлүп чыгарын айтуу менен, ошол жүрөктүн иштешин көрсөтүүчү график силердин көз алдыңарда турганын көрсөтүп атам. Келгиле, андан ушул графикке мисал көрсөтөйүнчү, мынакей. Кардиограмма бул жүрөктүн иштешинин графиги. Мен жогоруда силерге функциянын графигин көрсөттүм. А силер азыр жүрөктүн иштешинин графигин көрүп турасыңар. Көрдүңөрбү? График деген түшүнүк алгебрада эле эмес балдар. Бул мынакей медицинадагы жүрөктүн иштешинин графиги, топтун траекториясынын, топтун кыймылынын графиги мынакей. Көрдүңөрбү? Демек, жашоодо график деген түшүнүк бир эле биздин алгебрада эмес, жашообузда да көп эле колдонулат экен. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге функциянын графиги деген түшүнүктү бердим. Функциянын формула менен берилишин бердим. Эми силерге сабакты жыйынтыктайын, жакшылап көңүл бургула. Билесиңерби? Функция деген бул көп маанилүү сөз деп айткан болчумун. Алгебрада эки чоңдуктун арасындагы көз карандылыкты түшүндүрөт. Функцияда канча өзгөрмө бар экенин жогоруда санап өттүк. Көз каранды эмес өзгөрмөлөр бар, көз каранды өзгөрмөлөр бар. Көз каранды эмес өзгөрмөнү биз аргумент деп да айтып коебуз. Эми аягында, сабактын аягында мен функциянын берилиш жолдорун кайра бир жолу санап өтөйүн. Функция алгебрада 4 жол менен берилиши мүмкүн мектеп курсунда. Функция таблица түрүндө берилиши мүмкүн, функция график түрүндө берилиши мүмкүн, функция баяндоо иретинде берилиши мүмкүн, ана функция биз бүгүнкү өткөн формула түрүндө берилиши мүмкүн. Формула түрүндө берилишин кээ бир адабияттарда аналитикалык түрдө берилди дейбиз. Бүгүнкү сабакта мен ошо формула түрүндө берилген функциянын маанилерин эсептөөнү үйрөттүм. Жана бир функциянын графигин түзүп көрдүм. Бүгүнкү сабактан алган билимиңерди мындан ары улантып, көндүмдөрүңөрдү калыптандырганга аракет кылгыла. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.